Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 7-чи чакырылыштын депутаттарын шайлоодон кийин өлкөбүздө түзүлгөн саясий кырдаалдан улам борбор калабыз болгон Бишкек шаарында элдер тынчтык митингдерин уюштуруп, наразычылык акциялары башталган. 5-октябрь күнү орун алган башаламандык учурунда Баткен облусунун кулуну Алтынбек уулу Үмүтбек кырчындай өмүрү кыйылып, элим жеримде баатырларча курман болгон. Үмүтбектин кичи мекени Лейлек районунун Карабулак айылында 8-октябрь күнү кыргыз эли дагы бир сыймыктуу уулун жерге берди. Үмүтбектин жакындарына, туугандарына келип кайгыруу менен дуа кылып көңүл айтты. Алла рахмат кылсын. Кылган жакшылыгына акыретиге Аллах Таала азык кылган болсун. Үмүтбектин акыйкаттуулук, чындык үчүн чыркырап мезгилсиз дүйнө салгандыгына бүтүндө кыргыз эли кайгырып, кабыргасы кайышып турган кези. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун айтымында Үмүтбекти Лейлек эли жана жергиликтүү бийлик баатырларча акыркы сапарга узатты. Облус жетекчиси Алишер Абдрахманов Үмүтбектин үй бүлөсүнө көңүл айтып, анын элеси ар дайым жүрөгүбүздө сакталарын билдирди. Бүгүн биздин Баткен облусунда жаш активист балдарыбыздын мына жоготуп отурабыз. Мен Баткен облусунун жетекчиси катары ушул баланын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, ата-энесине кайгылуу күндөрүн биргеликте тең бөлүшкүм келет. Жиберген адам барып, ошол жерден ата-энесине кайгысын бирге бөлүшүп, Садыр Нуркожоевичтин сөздөрүн жеткирип, азыркы күндө биз ушул чоң жоготууга дуушар болуп отурабыз. Бизге да кайгылуу эми эле өсүп, 10 гүлдөн бир гүлү ачылып элек баладан ажырап отурабыз. Бизге өкүнүчтүү ушундай балдарыбызды биз сактап кала албаганыбызга. 10 gülünden bir gülü açılarak bizden Kırçınday Ümitbek balamız elimizin ertenki gelecek için, elimizin kırgan yaşayışı için özünün ömrün arnaptır. Үмүтбек Алтынбек Жуматаевдин тунуулу болгон. 3 кыз, 2 уулду татыктуу тарбиялаган бул үй бүлө Үмүтбектин баарынан башкача жигит экендигин айтат. Ал Бишкек шаарындагы номер 17-чи кесиптик лицейинде билим алып жаткан. Анын ойлоп тапкыч жөндөмү бар болгон. Мектепте окуп жүргөндө өрүктү кургатуучу аппарат ойлоп тапкандыгын окуткан мугалимдери сыймыктануу менен айтышат. Ал бала абдан жакшы, адамгерчиликтүү, эмгекчил, жөндөмдүү бала эле. Ал дайыма күлүп жүргөн бала эле. Коомдук иштерге мектептеги ар дайым активдүү катышат эле. Эч качан бир тапшырма берсең жок дебейт эле. Үмүт ишти ушунчалык чын дили менен аткарат эле. Ал ушунчалык энергичный, мындай ишти жан дили менен кылган аябай эмгекчил бала эле. 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбек каза таап отурат. Баарыңыздардын кабыргаңыздар кайышып турган мезгил. Учурдан пайдаланып, ушул Карабулак айылындагы Карабулак орто мектебинде бүтүрүүчү, биздин окуучу катары Алтынбек уулу Үмүтбек баарыбыздын элесибизде түбөлүк сакталат. Келечектен көптү үмүттөндүргөн, дээринен таланттуу, мыкты, жигердүү, мекенчил уулубуздун митингге барганын үй бүлөсү билген эмес. Ал заман талабына ылайык блогер болууну самап, керектүү техникалык жабдууларды сатып алып, изденүүчүлүк менен жаңы маалыматтарды бөлүшүп турган. Үмүтбектин жакындары ошол күнү блогер катары болгон окуяларды чагылдырам деп барган болушу мүмкүн дешет. Үмүтбек аз жашаса да элинин эсинде өз өзгөчөлүктөрү, бийик адамдык сапаты, кайталангыс таланты менен эсте калды. Анын мекенчилдиги, эрдиги ар бир жарандын жүрөгүндө сактала бермекчи. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.